Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бул эки дарыгер берүүсү. Анын алып баруучусу мен, дарыгер Эрмек Исмаилов. Бүгүн бизде конокто флеболог, кан тамыр хирургу Нурмат Кубанычбекович. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Деги эле айтып кетсеңиз, Нурмат, өзүңүздүн кесибиңиз жөнүндө флебология деген эмне? Флебология деген бул кан тамыр хирургиясынан бөлүнүп чыккан тармак. Бул мындай салыштырмалуу жаш, жаңы тармак деп айтсак болот. Анткени мындай айтканда биздин организмибизде кан тамырларынын эки түрү болот, билесиз. Артериялар, анан веналар. Артериялар канды жүрөктөн органдарга алып барат, а веналар иштетилген канды кайра органдардан жүрөккө алып келет. Ошол кан тамыр хирургиянын ичинен анан флебология именно веналар менен алек болуп, ошол веналардын ооруларын изилдечү илим. Бул эмнеге жаңы? Анткени 2000-жылдары ушул вена ооруларын дарылоочу жаңы технологиялар чыга баштаган. Анан специалисттер ошол жаңы технологиялар менен иштеш үчүн жаңы өнөрлөр керек болгон, лазер менен иштеш керек болду, ультра үн изилдөөсүн билиш керек болуп калды, анан радио толкундарды билиш керек болуп калды. Ошондуктан бул кесип өзүнчө кесип болуп бөлүнүп кетти да. Азыр ошол флебология мындай жаш, анан бат өнүгүп келаткан илим деп айтсак болот. Флебология тармагын айтып кеттиңиз. Мисалы үчүн сиз флеболог катары кайсыл ооруларды дарылайсыз ошол жөнүндө? Бүт венага тиешелүү ооруларды дарылайбыз. Эң негизгиси бул көп кездешүүчү ооруну айтып кетели. Бул варикоз оорусу. Варикоз оорусу көп эле жерде болот. Мындай айтканда организмдин ар кайсы жерлеринде. Бирок эң көп кездешкени бутта болот да. Андан сырткары ошо веналардын тромбоздору, кан уюп калышы ичинде, анан тубаса, веналардын түзүлүшүнө бузулуп калса, ангиодисплазия, гемангиома деген оорулар, бүт ушул ооруларды карай турган илим да. Чоң рахмат. Ушул флебология тармагы менимче Кыргызстанда азыр жаңы эле өсүп келе жаткан илимдердин бирөөсү, сиз айтып кеттиңиз. Бул жөнүндө сиз кайсыл жерде үйрөндүңүз, кайсыл жерде тажрыйба алдыңыз, ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. Мен 2015-жылы Кыргыз медикалык академиясын бүтүп, андан кийин 2015-жылы ошол кан тамыр хирургиясына улуттук госпиталда ординатурага тапшырып, ошол жерден 2 жыл кан тамыр хирургиясында өттүм. Андан сырткары ошол эле жерде улуттук госпиталда иштеп калдым. Анан ошол уже окуп келатып, уже пациенттерди алып баратып анан көрдүм, флебология деген жаңы, анан аябай эффективдүү, коопсуз мындай ыкмаларды тартылган. Ошондуктан аларды изилдеш үчүн, үйрөнүш үчүн мен Россияга барып 2-3 ирет барып окуп келдим, Казакстанга. Андан сырткары да Кыргызстан менен Чехиянын ортосунда болгон бир жеке компаниялардын ортосунда бир макулдуштук болуп, ошолордун мастер-класстары болду. Ал жерден анан ошол операцияларды үйрөнүп, ошо менен алып кеттим да бул кесипти. Ушул жана сиз кан тамырлардын оорусу деп айтып атасыз, көбүнчө ошо вена боюнча. Ушул кан тамырлардын операциясы, мисалы үчүн бутка байланыштуу болгон, кандай эффективдүү болот эгер бейтаптар ошол сиз айткандай флебологко кайрылган жакшыбы же башка дарыгерлерге кайрылыш керекпи? Эми биз бөлө адам мындай заманбап технологиялар менен, мындай эффективдүү, коопсуз технологиялар менен дарылоо ыкмалар менен дарыланган туура дейм да. Анан ар кайсы мындай шарлатандардан баштап, анан ал допустим тармакта жакшы билбеген специалисттерге кайрылгандан көрө, ошол жерде мындай тар специалисттер болот го, узкий. Ошол специалисттерге кайрылса, мындай жакшыраак болот деп эсептейм да. Чоң рахмат. Анан ошо флеболог деген менимче бул элдер эми эле таанып келатат да, флеболог деген мындай кесип бар экен депчи. Ошол кесипте иштеген азыр Кыргызстанда дарыгерлер барбы же бул сиз дагы канча нөлөмөр бар? Эми бар, специализированный клиникалар бар, уже ачылган, флебологический 2-3 клиника бар, специалисттер бар. Эми азыр пока саны азыраак, бирок мындай бат-бат өнүгүп келаткан элем, ошон үчүн специалисттердин саны да көбөйүп келатат. Чоң рахмат. Эми ооруга өтсөк, ошол мисалы үчүн ошо веналардын ооруп баштаса, белгилери, ошол биринчи кайрылганда сизге бейтаптар эмне менен даттанып келишет? Эң негизги көп кайрылган оору боюнча ошол варикоз боюнча кайрылышат. Ал буттун проблемасы көбүнчө учурда. Анан
ички жамбаштын ички органдары жыныстык органдарга да чыккан учурлар болот, ал менен да кайрылышат. Бутка кандай симптомдор менен кайрылышат? Биринчиден буту талып же буттун ооруйт да, буту ооруйт. Андан сырткары бутта шишик пайда болот. Шишик болот. Анан булчуңдар тырышкан абалдарда болот. Андан сырткары теринин мындай карайып, өңүн өзгөртүп, башкача болуп кеткени да болот. Анан жарага чейин алып барат да. Ошол эле варикоз оорусу татаалдашып кетип, анан тромбоз болуп, анан тромбоздун да өзүнчө симптомдору болот. Ошолор менен бизге кайрылышат. Бул варикоз боюнча. Башка жанагындай ангиодисплазия, тубас оорулар болсо, эми ал ымыркайдан баштап чоңдорго чейин кайрыла бериши. Ошол мисалы үчүн сиз жана көгөрүп кетет деп атпайсызбы, ошо кан тамырларчы? Алар буттардын жарасына дагы алып келиши мүмкүн. Ооба. Жакшы түшүндүрүш үчүн мен ошол схема менен түшүндүрсөм мындай туура болот деп эсептейм да. Ошон үчүн бул схеманы тарттык. Буга чейинки айтып кеткендей, ошол биздин организмибизде кан эки жакка жүрөт. Артерия менен бутка келет, кайра өйдө вена менен кетет. Анан мен бул жерде веналардын схемасын тартып койдум да. Веналар бул көк менен тартылган, бул терең булчуң арасында жайгашкан веналар. Булар 90-95% канды алып жүрөт да. Анан ага жардамчы система бар. Теринин алдындагы сырткы система. Бул жерде мен пунктир чийин менен белгилеп койдум. Бул 5-10% канды алып жүрөт. Мындай айтканда булар эң негизги жумушчулар бул көк терең кан тамырлар, а сырткы кан тамырлар бул жардамчы система да. Анан канды өйдө жүрөк жакка түртүш үчүн биз деген туруп басып жүрөбүз, туруп басып жүргөндө биздин жүрөгүбүз 1,5 метр жерден бийиктикте турат да. Анан суюктук деген өзү жердин тартуучу күчү менен ылдый баргысы келет да, биз өйдө жылдыш керек да бул канды. Анан кан өйдө жылыш үчүн кан тамырдын ичинде атайын структуралар бар, клапандар. Буну кан тепкичтей кылып, акырын чыгып, бияқта кармалып, бияққа чыгып, бияққа кармалып, ошентип отуруп анан жүрөккө жетет да. Ошо клапандар алсыздыгы анан варикоздун себеби болуп чыгат да. Ошол эң негизги себеби бул эки система кошулган жерлерде жайгашкан клапандар үчүн болот да. Мисалы мына бул жерде тарткандай эле бул терең кан тамыр, бул сырткы кан тамыр да. Ошо сырткы кан тамыр келатып, мына бул клапан иштебей калса, иштебей калды дегенде бул артка ачылып калат да. Иштебей артка ачылып калат. Артка ачылып калганда бул терең кан тамыр менен кан өйдө келаткан кан суюктукка өйдө кеткенден көрө ылдый кетип калган жеңил болуп калат да. Ошон үчүн биякта ачык дарбаза болсо, бияка ылдый түшүп кетет да. Ылдый түшүп кетет, ылдый жактан өйдө көтөрүлүп келаткан кан карама каршы дагы канга тоскоол болуп, анан бул венаны эки жактан шайры күйлөгөндөй эле акырын үйлөп салат да. Бул вена кеңейе баштайт. Кеңейип, ичиндеги клапандар бири-биринен ажырап, кан бул вена менен өйдө кетпей эле ылдый эле кетип калат. Бул медицина тилинде рефлюкс деп коебуз. Ошол рефлюкс ошол биздин варикоз оорусунун эң негизги белгиси эмес, мындай себеби, анан механизми да. Рефлюкс ылдый жүрүп отуруп, канды ылдый жакта өйдө кетирбей, ал жерде мындай суудай ак чөлө канды саздай болуп кармап калат да ылдый жакта. Ошондуктан зат алмашуу бузулат, иштетилген кан бутта калып отуруп, анан бут шишийт, анан ошондон жана симптомдор пайда боло баштайт да. Жарага чейин алып барат ошо. Тиги мындай жалпак тил менен айтканда, эгер бутубуздун булчуңубуздун сыртында веналар көгөрүп калган болсо, шишип калган болсо, демек ошол биздин клапандарыбыз иштен чыкканын белгиси экен да ошондо. Эми варикоздун эл аралык бир классификациясы бар. Ал жерде 6 даражасы бар. Даража деген бир аз туура эмесирээк болот. Клинический класс деп коебуз. Анткени даража бири-бирине өтөт да, клинический класс өтпөй эле калышы мүмкүн да. Эң биринчи клинический класста ал жана көзгө көрүнүп турган теринин алдындагы кичинекей көк, кызыл сосудистый звездочка деп коебуз, телеангиэктазия. Ошолор пайда болот. Алар көбүнчө учурда мындай ден соолукка зыян келтирбейт, мындай эстетикалык эле проблема да. Аны тийбей эле койсо болот да. Бирок анын артында терең да проблема жашынып турушу мүмкүн да. Ошону УЗИ менен гана көрүп, анан клапандарын текшерип эле айта алабыз да. Анан УЗИде эгер терең проблема жок болсо, ал мындай жашоо коркунуч келтирбеген эле, ден соолук коркунуч келтирбеген эле, симптом чакырбаган эле, мындай
нерсе да. А эгер экинчи класстан баштап 6 класска чейин бул уже мындай айтканда кооптуу проблема. Экинчи класстен уже мындай жүзүмдөй болуп салаңдап калган, теринин алдында көк, мындай бултуйуп чыгып турган кан тамырларды айтабыз да. 3-4-чүден анан уже татаалдашып, уже шишик кошулуп, жана теринин өзгөрүшү деп атпайм, ошолдой карарып, кошулуп, андан 5-6 стадиясы уже жабылган жана ачылган жаралар болот да. Ошого жараша анан биздин тактикабыз, дарылоонун тактикасы да болот да. Демек ошол сиз айткан белгилер, башкы белгилер пайда болгондо да, жана сосудистая звездочка дедиңизби? Ошондо эле дарыгерге кайрылыш керек. Баягы эч нерсе болбойт экен дебей жүрөш керек эмес экен анда, туурабы? Ооба, ошол учурда эле кайрылып, эгер терең мындай чоң веналардын баарын клапандары жакшы болсо, анда өзүнүн жашоосун эч тынчсызданбай эле жакшылап жүрө берсе болот. А эгер андан серьезныйраак проблема болсо, анда уже дарыланыш керек болуп калат да. Вот ушул дарт менен сизге көбүнчө кимдер кайрылат? Эркектерби, аялдарбы? Эми көбүнчө аял кишилер кайрылат, анткени аларда риск факторлору көбүрөөк. Алар кош бойлуу болот, алар гормоналдык фону башка, алардын гормоналдык фону ошо булчуң жатындын булчуңдарын жумшартат, ошол менен чогуу эле веналардын дубалдарын да жумшартып кетиши мүмкүн да. Андан сырткары буттун сулуулугу аялдарды көбүрөөк тынчсыздандырат да. Эркек кишилер мындай кырдаал абал болгондо эле келбесе, а так мындай бир аз чыгып турган вена үчүн алар көп учурда кайрылбай эле жүрө беришет. Ушул кайрылгандардын көбүнчө аялдар деп айтып атасыз. Ошо курагы, жаш курагы кандай? Улгайгандарбы, жаштар көбүнчө кайрылабы? 14 жаштан баштап 80 жашка чейин боло берет да варикоз. Бирок эми биринчи эң көп пайда болгон учур биринчи кош бойлуулук болгондо боло баштайт да аял кишилерде. Эркек кишилер болсо оор жумуш кыла баштаганда боло баштайт. Эми 17, 18, 30, 40 жаш. Мындай айтканда так бир жаштын пациенттери кайрылат деп айта албайм да. Анткени бүт эле жаштар кайрылышат. Жанагы кооптуу факторлордун бирөөсү бул кош бойлуулук деп айтып кеттиңиз. Дагы башка факторлор барбы? Ооба, эң бир негизги факторлордун бири бул тукум куучулук, тукум куйт булоору. Бул көп изилдөөлөр болгон. Аны менен далилденип чыккан. Эгер ата-энелеринде варикоз бар болсо, балдарында варикоз пайда болуш мүмкүнчүлүгү бир топ эле бийик болот да. Андан сырткары мындай ортостатикалык нагрузка жумуштар, парикмахер, повар, мугалимдер, врачтар, хирургтар, медсестралар бүт баары ошол риск пациенттер болот да. Анан сырткары дагы дененин салмагы аябай бийик болсо, семирүү бул дагы бир риск фактор. Андан сырткары гормоналдык дарыларды ичкен, мындай кысып турган кийимдерди же бут кийимдерди кийген. Жана сиз айтып калдыңыз да, кооптуу факторлордун бирөөсү бул дарыгерлер дагы кирет деп. Себеби менин билишим боюнча бул көп баягы бутта турган үчүн, мисалы үчүн хирургтар 8-10 саатка чейин турушу мүмкүн да. А мындай карапайым элдин арасында баягы базарда иштегендер, алар дагы ошол факторлорго кошулушу мүмкүнбү? Ооба, бул жерде айтып атпайм, тукум куйт депчи, ошол учурда бул венанын ичиндеги клапандын түзүлүшүнөн эле көп көз каранды да. Көз каранды. Анан сырткы нагрузка, анкандай профессиянын түрү же бул кошумча фактор болуп, кошумча фактор болуп келет да. Биринчи ошол клапандын алсыздыгы. Мындай айтканда, бир адамда бир эле факторлор болот, бирок варикоз бир эле бутунда. Эмнегедир эч ким билбейт да. Анткени так билбейт. Жөн эле бир бутунун клапандары берки бутуна караганда алсызыраак да. Алар бул кан тамырынын ичинде болгон кан басымды, бийик кан басымды көтөрө албай туура эмес иштей башташат да. Эми диагностикага кайрылсак, ушул кан тамырлардын шишишини көз менен, көз аркылуу дагы бир билсек, экинчиси бул кандай мындай аппараттар барбы атайын текшере турган, ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз ыкмаларды. Диагностика биринчи дарыгер пациентти көрүп, бутун кармап көрүп, сырткы көрүү менен далилдейт. Андан сырткары пациенттин даттанысы боюнча, анан сырткары эң негизги биздин
аныктоочу инструментибиз бул ультраүн изилдөөсү. УЗИ менен биз доплер функциясы сөзсүз түрдө болуш керек. Доплер функциясы менен биз кан тамырлардын ичинде эмне болуп аткан, кан кайсы жакка жүрүп аткан, клапандар кандай иштеп атканын көрө алабыз. Бул бүт бир эле кабыл алууда кылса болот. Пациент келгенде бир көрүп эле, УЗИ тартып эле биз диагнозду толук чыгара алабыз да. Эч кандай андан сырткары анализдер кереги жок да бул диагнозду коюш үчүн. Ушул боюнча бир УЗИ боюнча да бир суроо берейин дедим эле сизге. Азыр кээ бир учурларда бейтаптар баягы дарыгерге УЗИни түшүп алып туруп анан келип диагноз коюп бериңиз деп суранат да. Ошол кандай туура? Сиз өзүңүз УЗИ тартасызбы же алдын ала УЗИ тарткан жакшыбы? Эми азыркы заманбап флебологияда бүт адистер УЗИни билиш керек. Анткени кылынып аткан операциялар баары УЗИнин көзөмөлүндө өтөт да. Ошондуктан алдын ала УЗИ тартылып кереги жок. Консультация флебологко келатсаар келип эле жөн эле эч кандай даярданып, тамак аш, кээ бирлер УЗИге тамактанбай келиш керек го. Бизде бут тартабыз да. Бүтпөй эле каалаган учурда келип эле УЗИ ошол жерден түшүп, ошол жерден диагноз алып, ошол жерден дарылоо лечениясынын тактикасын алып эле бүтөт да ошо менен бир күндө эле. Элдер көбүнчө баягы акчаны үнөмдөйм деп эки эсе коротуп алышы мүмкүн да. Ошондуктан эгер сиз флебологко кайрылам десеңиз, анда УЗИ өтпөй эле дароо эле кайрылса болот экен демек. Ооба. Эми флеболог адистери күндө иштеп жүргөн кан тамырларын башка ультраүн специалисттерге караганда жакшыраак билишет да. Өзлөрү жакшылап көрүшөт. Эң сонун эми дарылоо боюнча дагы маек куралы, Нурмат. Ыкмалары кандай ыкмалар бар? Заманбап ыкмаларды айтып кетсеңиз. Буга чейин эми көп жылдан бери ачык хирургиясы менен дарыланчу. Бул мен көрсөтүп келеткен бул жерден эки венаны бири-биринен бөлүп, бул венаны тигип, тиги венаны жулуп алып койчубуз да. Ал вена уже өзүнүн функциясын такыр аткарбай, бутка зыян эле келтирген вена да. Аны эмне кылып болсо дагы жок кылышыбыз керек да. Биз анткени бул биздин организмибизде душманыбыз болуп калат да, бул варикоз пайда болгондо. Анан азыркы учурда эми заманбап технологиялар бар. Эң мындай айтканда алтын стандарт болуп келген азыркы учурда температуранын менен таасир эткен ыкмалар азыр жакшы болуп келатат. Бул лазер, анан радио толкун менен жапчу нерселер да. Булар эндоваскулярный өчөт, кан тамырдын ичи менен барып, анан жергиликтүү эле анестезия керек. Пациент амбулаторно эле жатпай эле, больницага жатпай эле келип, операциясын кылып, туруп басып эле кетет. Кичинекей 2-3 миллиметр тешиктерден эле жасалат да бүт операция. Андан сырткары дагы көп заманбап технологиялар бар. Клей менен чаптаган учурлар бар, венанын ичин. Андан сырткары механохимия деп коет. Механикалык обработка жана бир атайын чаптачу дарылар бар, ошолорду куюп. Бизде Кыргызстанда бүт ушул методикалар колдонулат. Бирок эң мындай айтып атпаймынбы, золотой стандарт болуп, алтын стандарт болгон бул лазер жана радио толкун ыкмалары да, операциялары. Булар эң бийик эффективдүүлүктү берет, анан эң коопсуз. Ушул операцияларда наркоздун түрү кандай болот? Жергиликтүү анестезия болот. Жергиликтүү. Ошол эле участкага орусча айтканда ошол вена кайсы аймакта жайгашкан болсо, ошол жерге эле жергиликтүү анестезия берип, ошо менен бүтөт да. Мындай жалпы наркоз же белге берчү наркоз талап кылбайт бул методикалар. Ошо мурункудай эски ыкмалардан азыр кайтып, жаңы ыкма менен ошо жергиликтүү наркоз менен баягы сиз айткандай операциялар жасасак болот экен. Демек баягы биздин көбүнчө элдерибиздин баягы ушул операцияга кайрылбаган себеби бул баягы жалпы наркоз берет экен же болбосо белге берет экен деп коркуп келбеген учурлар да көп кездешпейби? Ооба. Коркунуч болуп калган. Элдерде анткени берки ачык операциядан кийин чурай жакта кесик болот 5-6 сантиметр. Ал жер тигилет, анан больницада жатат бир жумача. Андан сырткары да бут баскан органдай, басабыз, кыймылдайбыз. Ал жерде кесиктер болсо баскан аябай оор болот. Бир айга чейин аксаңдап жүрүп, анан ошол мындай адамды аябай коркуткан да. Азыр болсо лазер операциясы, радио толкун операциялары булар мындай басканга
көп деле таасир этпейт. Реабилитация периоду аябай жеңил, оңой өтөт да. Пациент операциядан кийин ошол замат эле туруп алып басып келет үйүнө. Андан 1-2 перевязкага келип эле ошо менен бүтөт да буюрса. Жанагы косметологический дагы эффект болуп калып турбайбы анда, билинбейт экен да операция Ооба, жасаган. операция жасагандан кийин 1 жылдан кийин кайсы жерге операция болгонун өзүбүз деле таппай калабыз да. Анткени кичинекей 2-3 мм тешиктер алар жакшы бүтүп калат да. Баягы совет доорунда мен билишим боюнча бул операцияны жасагандан кийин 4-5 күн жатыш керек болчу эле. Бул учурда сиз айткандай Азыр андай талап болбойт эле. Мисалы үчүн эл арасында баягы бейтаптуу ошол варикоздук оорулар бар дейли. Дарыгерге барса ачык методду сунуштаса, ал бейтап анда ал ыкма менен кылдырбай эле ошо жаңы метод менен эле кылдырган ага ыңгайлуу болуп турбайбы анда? Ошол эми азыркы жаңы заманбап технология да, ал аябай эле малотравматичный, эффективдүүлүгү аябай жакшы, коопсуз. Ошондой методика турса, ачык операцияга барган өзүңөр түшүнүп атасыздар. Мен мындай өзүбүздүн жеке жашоодон алынгандай эле Nokia эски телефон баскыч менен эле жаңы айфондой эле болуп калат экен. Ошондой эле да. Ошондой эле да. Чоң рахмат жоңузга. Эски ачык операциялар акырын уже убакыттан артта калып баратат да. Тарыхка өтүп. Сонун экен, менимче биздин баягы жарандарыбыз эгер ошо өздөрүндө ушул дарттарын байкаган болсо, коркпой эле балким сизге келип, сизде жасатырса болот экен. Эң жакшы эми жанагы алдын алуу боюнча дагы сиз менен сүйлөшөлү. Себеби бул эң актуалдуу маселелердин дагы бирөөсү болсо керек. Балким аларда жок болсо, бирок ошо ооруга алып келбейли деген ниет менен көрөрмандарыбыз көрүп аткан болсо, аларга сиздин кеңештериңиз. 100% эффективдүү алдын алуу ыкма жок да азыркы учурда варикозгочу. Анан эгер бутта даттануулар болсо, пациентти тынчсыздандырып атса, ал бир келип УЗИге тартылып көрүнүп кетип эле андан ары ошо жараша жашай берсе туура деп эсептейм да. Анткени мындай компрессивдүү трикотаждар бар, чулкилдер бар. Алар жардам берет, бирок алар өзүнүн класс компрессиялери бар да. Ал ар кайсы клиникалык абалга ар кандай класс компрессия керек. Аны врач карап чечет да. Анан эң негизги бул кармап турчу, алдын ала кармап турчу нерсе ушул компрессионный трикотаж. Бирок аны ошол айтып атпаймынбы, врач жазып берсе ошол туура болот да. Андан сырткары көп эле пациенттер башка буттагы болгон ооруларды ошол варикоз менен кошуп, ага аралаштырып эле анан варикозду өз үйлөрү алдын ала эле дарылай беришет да. Мындай айтканда майздарды колдонушат, дары ичишет, сүлүк курт деген чоң бир көйгөй бар бизде. Аны колдонушат. Ошоса көп нерселерди кылышат, бирок баягы оорулары өзлөрүнүн даттануусу кетпейт да. Анткени себеби башкадан балким. Көп бутта кан тамырдан башка көп структуралар бар. Алардын ар бирөө эле өзүнүн оорулары бар. Көбүнчө жана тизенин артроз болот го, ошо менен алмаштырышат. Анан майтаман болот го. Майтаман дагы бутка ошо чарчатып табылткан симптомдорду берет. Ал менен алмаштырышат. Анан ревматологический толтура оорулар бар. Алардын баары өч керек. Анан белден чыккан нервтер, бутка барчу нервтер белден кысылып же невралгия болсо, аны дагы кан тамырга шылтап ошентип өзлөрү эле дарыланып жүрө берсе, бул жөнүнө эле акча коротот. Жөнүнө эле кеткен нерв, акча, ресурстар да. Демек ошол сиз айткандай УЗИ менен эле ошол нерселерди көрүп, сиздин тармакпы же сиздин тармак эмес экенинизди? Ооба, мен ошо менен аныктай алам да. УЗИ менен эле биз бир көрүп аныктай алабыз. Бул биздин веналар үчүн проблема болуп атабы же башка себепти издеш керекпи ошону. Мисалы үчүн ошол профилактика түрүндө атайын көнүгүүлөр барбы? Мисалы үчүн балким чуркаш керекпи же бассейнге барыш керекпи? Ошондой дагы ыкмалар барбы? Эң жакшы келген мындай спорттун түрлөрү бул сүзүү, сууда сүзүү жана чуркаган, велосипед тепкен, анан жөн эле басып жүргөн ходьба деп коебуз го. Ошол методдор жакшы. Андан сырткары контрасттык душ, ысык менен муздак сууну алмак-салмак кылып бутка куйган ошол методдор бир аз жардам берет, бирок алар айтпайм мындай симптомдорду азайтып бир аз буттун жана табылган симптомдорду бир аз азайтат. Бирок
толугунан толук алдын ала албайт да. Варикоз бул мындай оору, бир башталып клапан бузулуп калса, ал жылдан жылга только прогресс эле болуп кете берет да, күчөп эле кете берет. Анан эч качан кайра артка кайтпайт. Кээ бир учурларда, кош бойлуу учурунда аябай веналар нагрузка болгондо бир аз шишип анан кайра артка кайтышы мүмкүн. Эгер башка учурда болсо, ал артка кайтпайт да. Кош бойлуулук жөнүндө айтып кетсек, көбүнчө ошо биринчи варикоздун симптомдору кош бойлуулукта пайда болот деп айтып атпаймынбы? Ал эмне үчүн пайда болот? Анткени жатын механикалык түрдө буттан өйдө жүрөк жакка кетип бараткан кан тамырларды, веналарды кысат. Экинчиден, аял кишинин организминдеги кандын көлөмү көбөйөт, кан тамырдын ичинде басымы көбөйөт. Андан сырткары жанагы жатынды чоңойтуш керек да. Чоңойтуш үчүн аялдын ичинде гормондор чыгат. Ошол гормондор жатын булчуңдарын жумшартат. Алар венанын дубалдарын да жумшартат. Ошолор дагы таасир этет да. Ошон үчүн варикоз аябай ошол учурда күчөп кетет да. Ошол учурда операция жасоо керек эмеспи ошо? Кош бойлуу учурда операция жасаганга болбойт. Бирок үй бүлөнү пландаштырыш керек. Аябай сунуштайбыз ошо үй бүлөнү пландаштырган. Анан ошол кош бойлуулукка чейин проблеманы чечип алып анан барган туура деп эсептейм да мен. Дагы профилактика жөнүндө бир суроо. Флебологко баягы башка дарыгерлер сыяктуу эле бир жылда бир жолу профилактика негизинде кайрылыш керекпи? Бир жылда бир жолу эми жаш кезде анча бат деле кереги жок да. Анан бирок убакыт өткөн сайын риск да көбөйө берет да. Өткөн жаш ал дагы кошумча риск фактор. Башында бир көрүнүп койсо болот, анан бир 3-4 жылда бир кайрылып турса болот дейт. Эгер эч кандай проблема жок болсо. Эгер проблема болуп атса, проблеманын пайда болушуна жараша анан кайрылса туура да. Ошол биздин көрөрмандар эгер сизге кайрылабыз десе, кайсыл жерге кайрылса болот, айтып кете аласызбы? Мен азыр жеке клиникаларда иштейм, Нова клиник жана Флебас клиник деген эки клиникада. Нурмат, ошол бүгүнкү суроолорго жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Элибизге абдан пайдалуу болду деп ишенем. Анан ошо эфирдин акырында биздин элибизге мындай каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз. Эң негизгиси эле ден соолукту каалайм. Биздин өлкөбүздө тынччылык болсун. Анан ден соолукка караштуу айтып кетсем, өзүңөрдүн ден соолугуңуз биз эң негизги байлыгыбыз да, анан ага аябай кылдаттуу мамиле көрсөтүш керек. Анан ар кандай азыркы учурда мындай тескери маалыматтар аябай көп да, аябай көп. Көп эле адамдар башка мындай шарлатанствон менен колдонулган эле мындай ыкмалар бар, же эч кандай пайдасыз ыкмалар бар. Ошолорго таянбай мындай далилденген медициналык заманбап маалымат ресурстарын карап окуп, ошол жерлерден кеңештерди алса туура деп эсептейм да. Ошо мындай айтканда биздин калкыбыздын бир аз билимдүүлүгүн жогорулаткан. Ошондуктан силердикиндей мындай теле берүүлөрдө аябай пайдалуу. Силердин теле берүүңөргө ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Дагы көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.